Киргизия, Алюзной, ДТП. Орай Нексияны алып салып. Андан кейін жүріп Анан неге қалпайтасың? Айтпайдан жоқ мен саған. Қалпайтпайды, айт та жүріп өтіп келели тек. Мен айтпадым бұл. Тиля, родной, мен бет тартпай Тиляның. Тиля, родной, форма кийипсиң, өзгөрбө, андай кылып. Бир жарым саат болуп элек менде ДТП болду да. Гаиле немелер жазып протоколду толтуртат. 16 сентябрь ала бел ашуусу таңкы саат 6:30. Отур дейм мен. Ага тийбечи, наттуге. Жаман жаш бала алдарында алдайсың го сени. Бишкекте мектеп окуучулары онлайн оюндан кийин мушташышты. Социалдык тармактарда өспүрүмдөр мушташкан видео тараган. Милиция маалымат берип, мушташка Бишкектин Ленин районунда жайгашкан 3 мектептин 6-7 класснын окуучулары катышканын билдирди. Милиция бөлүмүнө 11 адам жеткирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында окуя 13 сентябрда Агорго жаңы конушунда болгону аныкталды. Free Fire оюнунан кийин чыккан уруш мушташка айланган. Жабыркагандар жок. Өспүрүмдөр жана алардын ата-энелери менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча топтолгон материалдар өспүрүмдөр иши боюнча комиссиянын кароосуна жөнөтүлөт. Киргизия, Алюзной, ДТП. Орай Нексияны алып салып. Жестко встречка чыгып. Менимче шаршап жүргөнмүн. Украин депутаты Зеленский өлкөгө, дүйнөгө кооптуу бийликтен кетсин. Владимир Зеленский өлкөгө жана дүйнөгө кооптуулук жаратып жаткандыктан бийликтен баш тартышы керек. Бул туурасында Жогорку Раданын Улуу Британияда жүргөн депутаты Артем Димитрук айтканын РИА Новости жазды. Зеленский Дональд Трампка кол салууга жана Чарли Кирктин өлтүрүлүшүнө түздөн түз жоопкер. Киевде бул трагедияны кубануу менен кабыл алышты. Мен жөнөкөй жана түшүнүктүү чакырык салам. Украинаны террорчу Зеленскийден куткарып бергиле. Владимир Зеленский өлкөгө эле эмес, дүйнөгө да кооптуулук жаратып жатат деп белгилеген эл өкүлү. Димитрук Украинада Трампты да анын үзөңгүлөшү Киркти да Кремлдин агенти деп аташканын белгилеген. Эске салсак, АКШ президентинин тарапташы, консерватор саясатчы жана активист Чарли Кирк Юта университетиндеги жолугушууда сүйлөп жатканда чак түштү атылган. Ал коомчулукка Киев бийлигин сындап, Украинага жардам көрсөтүүгө каршы чыгып жүргөн адам катары таанымал болчу. Россия менен алаканы дипломатиялык мамилени калыбына келтириши керек деген багыттагы жактап келген. Владимир Зеленскийди суроонун кол жоолугу деп атап, ал эми Крымды ар дайым Россиянын бөлүгү деп белгилеп жүргөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. 16 сентябрь ала бел ашуусу таңкы саат 6:30. Машаллах, караңыздар. Хаванын тазалыгын чукур дем алып кетиш керек. Мына жерден токтоп атайын. Шаарга барсаң кайра түтүнгө буланасың. Мынакей. Кыргызстанда кыймылсыз мүлүктү рыноктогу эмес, кадастрдык баа боюнча баалоо сунушталууда. Министрлер кабинети парламентке мыйзам долбоорун киргизди. Анда кыймылсыз мүлүктүн чыныгы наркын аныктоодо негизи болуп бере турган жана салык салууда соттук териштирүүлөрдө күрөөнүн баасы менен компенсацияны аныктоодо колдонула турган кадастрдык нарк түшүнүгүн киргизүү сунушталды. Бир жарым саат болуп элек менде ДТП болду да. Гаиле немелер жазып протоколду толтуртат. Эки машина ертең полный посадка экен. 2-3 жаш бала, 2-3 аял киши. Мына сыфырдан өткөндөн эле көбү эринишипчи. Неде двойной сплошной бар да өзүчө. Ушул жерде кесип эле беракка разворду алып наракка кетип калышат да. Өзүнө бир 50 метрден кийин жерде разделительный полоса бар. Эринбей тургандар колдон келсе ушул жактан бурулганга аракет кылыңыздар. Жерде эми жаш балдар азыр эми Кудай билет кандай жагдайда кетишти. Эжат болмуштар тургандар.
Президент Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевга катуу сөгүш берди. Ал тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгонун басма сөз кызматы 16 сентябрда билдирди. Буга этика ченемдерин аткарбаганы, жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай эмес аткарганы негиз болгон. Булак бара келди. Милиция кызматкерлери менен чырдашкан жарандын видеосу тарады. Социалдык тармактарда милиция кызматкерлери менен чырдашып жаткан жарандын видеосу жарыяланды. Видеодо жаран тартип сакчыларына наразычылык билдирип, катуу сөздөрдү айтканын көрүүгө болот. Окуянын чоо жайы жана себеби боюнча расмий маалымат азырынча берилген жок. Андан кийин Анан неге калп айтасың? айтпайлы жоқ мен сага. Калп айтпайды, айтса жүрүп өтүп келели тека. Мен айтпадым бұл. Родной, мен бет тартып кой Тилянын. Тиля, родной, форма кийипсиң, өзгөрбө, андай болот. Өзгөрбө, сен досторуң менен братчкаларым, Тиля. Не андай, блядь, не кошулар көрүп атат буя. Отур дейм мен сага. Ага тийбечи, натуре. Жаман жаш бала алдаганда алдайсың го сени. Мен сага. Мындай мен сага айтып атам, унутасың го сени. Отурбечи мага. Отур дейм мен сага. Унутпачы мени. Отур дейм мен сага. Каччы нагы. Тиля карап тур сен нагы. Мы еще с тобой встретимся. Отур баштан. Каччы, тийбечи. Тиген жоқсың да. Бергеле, братан. Андай бери келе. Каччы. Не кылды өзү буларың? Ешкім ешеке қылған жоқ. Неде фуз түштү? Иә. Не кылдыңар? Біз ешеке қылған жоқпыз ғой. Не болды? Еркекте бас söyle, апшай дөрші бас. Бас. Қойықты басында, апшай дөрші бас. Еркексің бей? Қарты өрбетші. Еркексің бей? Қачан жылқысың? Еркексің бей дейм. Бас жанда. Бишкекте үй ээсинин колу бутун байлап сабап акчасын уурдап кеткен шектүүлөр кармалды. 3-август күнү милицияга Бишкек шаарынын Жунусалиев көчөсүндө белгисиз адамдар үй ээсине күч колдонуп уюлдук телефонун жана 120 000 сом акча каражатын алып кетишкендиги жөнүндө маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда маалымат тастыкталган. 1997-жылы туулган үй ээси белгисиз адамдар колу бутун байлап денесине залакат келтирип күч колдонуп акча каражатын алып из жашырып кеткенин билдирген. Аталган факты каракчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Ысык көл облусунун Чоң Өрүктү айылынан 3 шектүү аныкталып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Тергөө иш-чаралары улантылууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта. Баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Баяны отеле орнундан кирип кетти. Ушундай жерге Өзлөрү чоң алып формалчандар бат эле кетип номерлерди чечти. Таңгамал саат 4-тө биз базарга баратканбыз. Кай чакырган жок. Жай чакырган жок, анан кечке мал келип эмне болуп экен деп карасак. Жүктөп кетти. Кормду да. Онлайндан сайылып турганда ал. Булар наградировать этти узнактар. Азыр эле кое калышып болуп кетти. Негизи көрүнбөйт, конечно. Бизде эле могу ушул эле айылдыкпыз просто. Баягы мындан жол калып койгондон кийин анан өзү кичине билип калдык да, ата билбегендер күтүп келе кетет. Ал муяктан кирген окшойт, Могу жерден. Ооба, бияктан прямой эле кетет. Мына карачы, кирген. Момунан кирип, биякта түзүп, анан бери жак жаткан экен, Мен көмүп коюп турам акта. Мына ташты абайларга карачы. Айылда, көлдө. Жол соғытқан жерге машина кирип кеткен экен. Ассаламу алейкум. Жакшы,
Şöyle. Şükür. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Водитель Türk ya? Больницада? Qancha kişi içinde? 3 kişi. Kaçan bo'lib turdi bu? 1 saat burun. Onda yuk ettir tüp güzel. Ha, bir yakın gelip mi? Toyota. Şimdi kapı girgen oşet ha? Çeşitli znaklar geçip bitken ha? Ограничение скорости, снижение тяхта. Бирок жапыз турат экен да 1,5 метр эмес. Карачы достор. Умая. Жол салып атканга бул кайсы айыл? Темировкада. Теп жерден келип түп жүз мон ортосуна өткөн экен.